keme, ak keme. Чыңгыз Айтматов өзүнчө бир улуу дүйнө. Биз Чыңгыз Айтматовду чексиз асманга теңейбиз. Чыңгыз Айтматов ар бир кыргыздын жүрөгүндө ар дайым. Журт атасы, рух атасы сен элең. Кыяматтан коргоп турган дооруңду, сен аркылуу дүйнө таанып элиңди. Чыңгыз десе, анан билчү кыргызды. Ak kemim kayrılçı. Урматтуу кыргыз элим, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Ош областынын Өзгөн районунун Көлдүк айылындагы номер 12 Рыспай Коңгошов атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучулары сиздерге Айтматов жөнүндө учкул сөздөрдү арнап келет. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Манастан кийинки эпос Чыңгыз Айтматов. Адам болууңа адам бойдон калуу кыйын. Дос кыйынчылыкта билметтешет, менимче бактылуу кезинде да. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Дүйнөгө кыргыз таныткан Чыңгыз Айтматов. Поэма жанрынын атасы Чыңгыз Айтматов. 40 000 жыл өссө дагы эстен чыккыс кыргыздын краны бар аты Чыңгыз. Biz dünyanı özgürttük, dünya bizi de özgürttü. Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзүнүн жылдызы. Айланайын балам. Каяктасың? Айланайын балам. Айланайын балам. Айланайын балам. Айланайын балам. Не болду сага? Айланайын балам. Атыңды билесиңби, айланайын балам? Айланайын балам. Суу ичесиңби, суу ич. Балам. Айланайын. Атаңдын атын билесиңби? Балам. Атаңдын аты ким, балам? Сага эмне болгон, балам? Балам? Балам, сенин атың ким, балам? Атаңдын аты ким? Балам, атаңдын аты Дөлөнбай. Нейман уруусунан болосуң сен, балам. Балам, сага эмне болгон? Ким менен сүйлөшкүң келет? Эмне каалайсың, балам? Эмне каалайсың? Башчыныкындай чач. Башчың ким? Айланайын. Башчың ким? Кимдер? Айланайын, балам. Азыр келем мен. Карап тур. Айланайын. Mankurt kandaysın? Bana gelgen ayal kim? Ana! Bana gelgen ayal kim deyim sana? Ya! Ana Türkçe orduna. Kim dokam? Tur orduna. Be. Kimsin sen? Balam. Balam.
Айтматов Чыңгыз Төрөкулович бул жашоодогу бардык нерселерди баяндап жазган. Таулар кулаганда повестинде жаратылышка. Бетме повести адамдын чыныгы жүзүнө. Аккеме повести адамдын бала чагына. Биринчи мугалим повестинде жаңы жашоого. Эрте келген турналар повестинде согуш мезгилине. Малкур повестинде дененин жүрөгүнө. Камила повестинде сүйүүгө. Зулалма повестинде сулуулукка. Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн. Биз Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармаларында жашайбыз.